Ош шаарындагы Чайковский атындагы искусство мектебинде таланттуу балдар окушат. Жаш таланттар фортепиано, кыл аспаптар, элдик жана үйлөмө аспаптар жана бир топ башка билимдерди алышат. Актан Асанов 6 жашынан колуна комуз кармап бул өнөрдү үйрөнөм деп өз каалоосу менен тандаган. Азыр окуу эрежеси боюнча жумасына 3 жолу 1 сааттан сабак өтүү менен кошо күнүнө 1 сааттан машыгып, келечекте конкурстардын лауреаты болууну максат койгон. Мен башында биринчи классымда обон конкурсуна бардым. Анан кийин 2-класска жеткенден кийин кайра обон конкурсуна катыштым. Акыркы конкурсум бул Жостук шаңы деген конкурс болгон. Ошодон гран-при алып келдим. Мен комузга келгенимде чоң атам мага талчок берди. Ошончо комузга келип баштадым. Анан кийин кичинекейимде мен комузга келгенде стулга отурганда буттарым жерге тийбейт эле да. Азыр мына чоңойдум, выпускник болдум, 5-класс болдум. Актан учурда көптөгөн сынактардын жеңүүчүсү. Комуз мугалими Гүлбарчын Азимбаева 11 жаштагы окуучусунун өзгөчө таланты бар экендигин айтат. Башында кыйынчылыктар болду. Андан кийин баягы мен эт мактады десем болот да, бул балачы. Баягы өзгөчө таланты бар. Азыр мунун жашындагы балдар комузду күйлөй албайт. Бул бүт толгоолорго өзү ойногон күйлөрдүн баарына өзү күйлөйт. Анан биздин алгачкы баягы кадам таштаганыбызда ушу мектептеги, музыкалык мектептеги болгон концерттерге катышып, андан кийин Казакстанда онлайн конкурска катышып, андан гран-прини алды, өзүнүн баягы жашынын категориясындагылардан. Ал эми 2-класстын окуучусу Арузат Усенованын жетишкендиктерин сыймыктануу менен айтууга болот. Эл аралык деңгээлдеги сынактардын жеңүүчүсү Арузат пианинода ойноп белгилүү таланттардын катарын толуктоону каалайт. Фортепиано мага жагат. Эмнеге дегенде, фортепианода ойногондо мен эс алам. Ошон үчүн мага жагат. Жана фортепианода оркестр болот. Мен ушул жылы Бишкекке чоң фестивалга, Виват Рояль фестивалга барып келгенмин. Ал жакта Айгүл Жапарова болгон. Жана башка адамдар Бишкектен, Россиядан келген. Ошонун араларында мен ойногонмун. Вальс произведенияны ойногонмун, Малдабасанованы. Музыкалык мектепке келип окуган балдардын башка балдардан айырмасы абдан чоң. Музыка өнөрүнө келген балдардын ички дүйнөсү таза, ачык, мээримдүү, боорукер болушат. Баланын кийинки жашоосуна музыка абдан жардам берет деген пикирин мектептин жетекчиси билдирет. Качан ата-эне өзү колдоп, ата-эне жардам берип, ата-эне көзөмөлдөп турганда, ушул баланы сөзсүз мугалим жана ата-энелер биргелешип түз жолго коюп, ушул маданият жолуна коюп, сөзсүз результат чыгат. Бирок кээ бир ата-энелер алып келет, ушул көчөдө эле басып эле жүрбөсүн, ушул мектепте эле болбосо ойносун, гитара ойнойбу, саксофон ойнойбу, башка инструмент ойнойбу. Ата-энелер эгерде карабай койсо, анан кийин мугалимге өтө кыйын ушул баланын талантын ачып, музыка бул абдан көп мээнет суранат. Жөндөн жөн эч кайсы музыкант кандай таланттуу бала болбосо дагы мээнети менен отуруп, ошондой эле көп занимация этсе, ошондо гана эле результат чыгат. Болбосо результатты биз чыгара албайбыз. Бала 1000 жолу таланттуу болгондо, эгерде сабакты жакшы кылбаса, эч качан таланты ачылбайт. Бул мектепке сезимтал таланттуу балдар тандалып алынат. Мектептин имараты Союз мезгилинде курулуп эскилиги жеткен. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин бул мектеп сыяктуу мекемелерге көп көңүл бурулбай калганы жашыруун эмес. Жамаат жакшылыктан үмүтүн үзбөй жаңы имаратта таланттууларды таптап, бүтүрүүчүлөр, өнөрпөздөр кыргыз музыкасынын өнөрүн өркүндөтүшөт деген эзги каалоолору бар. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.